Таластын Манас районундагы Нылды айылында жаңы мектеп курулуп жатат. Ал 150 окуучуга эсептелинген. Мынакей өзүңүздөр көрүп баамдап тургандай, бул жерде курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бардык жумуштарды суук түшкөнгө чейин бүткөрүү пландалган. Эгер бардыгы өз нугуна кете турган болсо, бул жерде жылуу класстарда окуучулар билим алып баштайт. Негизги жумуштар жасалып бүткөн. Куруучулар учурда чатырын жабууга камынып жатышат. Андан ары ички ремонту бат эле болот дейт Эркинбек мырза. Ушул кышка чейин ушул мектепти толук колдонууга беребиз деген пландарыбыз бар. Ушул жылдын аягында окуучулар ушул жаңы мектепте, заманбап мектепте ушул билим алып баштайт. Бул мектеп өткөн кылымдын 70-жылдарында колдонууга берилген. Андан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги карап чыгып, авариялык абалда деген бүтүм чыгарган. Көптөн бери каралбай калган айылыбыз үчүн чоң бир жетишкендик болуп эсептелинет да. Анткени райондун центринен 45 километр аралыкта турабыз. Бардыгы болуп ушу балдардын келечеги үчүн, балдардын ийгиликтүү окуусу үчүн болуп атат да бул. Буга чейин орундун жетишсиздигинен окуучулар 3 нөөмөт менен окуп келишкен. Андыктан жаңы мектеп куруу зарылчылыгы мурунтан эле бар болчу. Каржы маселеси быйыл гана чечилип, Араб фонду акча бөлүп берди. Биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин жарлыгынын негизинде бул жыл санариптештирүү, анан кийин региондорду өнүктүрүү, балдарды коргоо жылы деп жарыялаган. Ошондуктан эң биринчиден биз ушу балдардын билимин көтөрүшүбүз керек. Эгерде мектепте балдар жакшы билим алышса, биздин өлкөбүздө өнүп өсөт, өлкөбүздө алдыга жылат, билимдүү инсандар көп болот. Ошондуктан ушул мектепке көңүл буруу өтө маанилүү, өтө мындай сүйүнүчтүү нерсе болуп атат да. Мектеп жаңы жылга пайдаланууга берилет. 1000ден ашык киши жашаган Нылды айылында таза суу маселеси да чечилген. Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Талас облусу.